Илим изилдөө иштерине Насирдин Исанов атындагы университетте өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Анда ар бир илимий табылгаларды эл аралык деңгээлде таанытуу жана лабораториялык изилдөөлөр үчүн зарыл заманбап техникалык жабдуулар менен камсыздоо максатында эл аралык уюмдар менен кызматташуу мыкты жолго коюлган. Натыйжада окумуштуулар жамааты жыл сайын түрлүү илимий долбоорлорго, конкурстарга катышып, илимий долбоорлорду жеңип алып, ошол тармакта багытта иш алып келишет. Маалыматтык технологиялар багыты боюнча биздин институт негизги базовый жогорку окуу жайы катары Шанхай кызматташына кирген мамлекеттерден Россиянын Санкт-Петербургдагы информациялык технологиялар, механика, оптика университети менен Новосибирск, Алтай университеттери, Казакстанда техникалык университет менен, ошондой эле Кытай Республикасынын университеттери менен биз илимий жана бул багытта кадрлар даярдоо боюнча чогуу иштерди алып барабыз. Түштүк Кореянын НРФ деген улуттук илимий изилдөө борбору бар. Мына ошол борбор Азиядагы информациялык технологиялардын өнүгүшү жана абалы туурасында чоң долбоору бар экен. Мына ошол долбоорго биз мүчө болуп кирип, 5 жылдан бери ушулар менен чогуу иш алып барып атабыз. Алар изилдеп, ушул Кыргызстанда негизги багыттар мобилдик приложенияларды жазууга, учкучсуз учуучу аппараттарды пайдалануу боюнча программалар түзүү багытында бизге ушул кеңеш беришип, ушул багытта кадрларды даярдоого багыт алдык. Учкучсуз учуучу аппараттар аркылуу адам баласынын колу жетпеген жерлерге датчиктерди, керектүү приборлордун баарын жеткизип, ошол боюнча анализдерди алып, илимий изилдөө иштери жүргүзүлө баштады. Бул жерде айта кетсек, ушул улуттук аттестациялык комиссия бүгүнкү күндө автоматташтыруу боюнча проект утуп, толук ишке киргизилген. Андан сырткары мамлекеттик ишканалар менен проект долбоорлор түзүлүп, ошолордун менен чогуу ошолордун иштерин автоматташтыруу жана межведомственный түндүк деген чоң проект неме бар, система. Ошол системага кошуу боюнча иштер жүрүп жатат. Университеттин жаңы маалыматтык технологиялар институту менен Германиянын Батыш Саксония университети тыгыз кызматташууда. Германия университети уюштурган долбоор боюнча конкурска катышып, IT адистерин даярдоо багытында грант утуп алышкан. Учурда долбоорду ишке ашыруу үчүн даярдыктар көрүлүп жатат. Аталган институттун ар бир кафедрасы өзүнүн багыты боюнча илимий иштерин жүргүзүүдө. Биринчи кафедра ушул маалыматтык технологиялар жана системалар кафедрасы. Бул кафедра Коргоо министрлиги менен, ошондой эле жанагы чрезвычайных ситуаций. Ушул эки министрлик менен иш алып барып атышат. Андан сырткары бизде кафедра прикладной математики, информатики деген кафедрабыз. Бул кафедра өзүнүн илимий иштерин институт сейсмология жер титирөө институту менен биргеликте чоң илимий иштер жүргүзүп, проекттер менен иштешти. Андан сырткары бизде дагы кафедра прикладной информатика деген кафедрабыз бар. Ал кафедра биздин билим берүү министрлиги менен илимий иштерди жүргүзүп атышат. Ал жердеги ошол жана айтылган гранттык негизде проектлерди утуп алышып, бул багытта ошол министрликтин иштерин толук автоматташтыруу боюнча илимий иштер жүргүзүп, бүгүнкү күндө көп багыт боюнча ал иштерди ишке берди. Андан сырткары бизде ушу Кыргызстанда биринчилерден болуп ачылган компьютердик лингвистика деген кафедрабыз бар. Кафедра ушул толук түрдө Microsoft Windows'ту кыргызча сүйлөтүп, бүгүнкү күндө ошо кыргыз мектептерде жана жогорку окуу жайларында колдонулуп жатат. Бул багытта дагы ошол кыргыз тилин толук автоматташтыруу багытындагы илимий изилдөө иштерин ушул кафедра жүргүзүп жатат. Университеттин галереясында ар бир институттун илимий иштерин кыскача жыйынтыктоо бурчу келтирилген. Анда транспорт жана экология институтунда бир нече илимий иштери бар. Негизинен жылуу менен камсыздоо, анан могу көмүрдү кайрадан иштетүү боюнча. Көмүрдү иштетүү дегенде көмүрдөн газ алуунун жолдору, анан жана каксующий уголь деген бар. Ошону кандай кылып, кайсы жол менен алуу керек деген маанидеги ошонун жабдууларын кантип жасаш керек деген темада алып барабыз. Азыр өзүңүздөр билесиздер, илимий изилдөө иши сөзсүз түрдө профилдик министрлер менен кандайдыр бир деңгээлде сүйлөшүү долбоордун негизинде ишке алып барылат. Айта турган нерсебиз, мына мен өзүм жетекчимин бул жерде. Бул жерде келтирилген евразийский патенттер бар. Евразийский патент деген бул эме мурунку
эмеде бир топ мамлекеттерди ичине камтыган патент берүүчү мекеме Москвада турат өзү. Анан ошонун негизинде биздин разработкалар. Бул жерде жаңы направление дейбиз, багыт же болбосо мындай азыр дүйнөлүк мааниде трансформер деген жок. Бардык машиностроениеде бул багыт боюнча жок. Бул биз биринчи киргиздик. Кандайдыр деңгээлде ноу-хау десек да болот. Анан ошондо могу жерде плакат келтирилген. Бул плакатта бульдозердин базасында бир эле убакта погрузчик болуп иштей турган машиненин схемасы. Кандайдыр технологический процессти аткарыш үчүн алыс объектилерге, перевалдарга же болбосо ошол перевалдарды ашып барып аткарыш үчүн бир нече машиналерди алып барат. Абдан чоң накладный расходу, көп чыгым болот. Ошон үчүн ошону азайтыш үчүн бир эле машина барат, бирок бир нече машиненин жумушун аткара алат деген сөз. Мына могу жерде бульдозер, бирок ошол убакта эмне погрузчиктин ролун аткарат. Биринчисинде бульдозердин ролун аткарып атат, экинчисинде погрузчиктики, үчүнчүсүндө машинеге жүктөөчү погрузчиктин ролун аткарып атат. Азыр ушул убакытта бизде погрузчикке бульдозердин милдетин аткаруучу машиненин үстүндө иштеп атабыз. Себеби дегенде бул кандай десек, мисалы үчүн перевалга барсак, бир жерде көчкү көчсө, бир жерде тиги сел жүрүп кетсе, же бир жерде жер көчүп кетсе, ал жерге сөзсүз түрдө бир 5-6 машинени алып барыш керек. Bunun баары чоң расходту талап кылат. Ошон үчүн бизде мындай машинени түзүп, кандай бул эми дүйнөлүк аналогдор пока биз эч жерден көрө элекпиз. Анан азыр изилдөө үстүндө менимче инвесторлор чыгат. Бул жерде өтө деле проблема болбойт. Ошон үчүн финансисттер чыкса, изилдөө бүтөр менен сразу на серийный выпуска деген ойлорубуз бар. Сиз айткан бульдозер погрузчиктерди чыгарганга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Мүмкүнчүлүктөр бизде сөз заводдор бар, болот, бирок бул жерде эмне болуп атат? Кымбаты, базовый машина деп атпайбызбы? Ушунун эле баазы 60-70 миң доллар. Ошону алып келип эгер чын эле бирөөлөр ала турган болсо, сөз чыгарганга бизде шарт бар. Шарт бар, завод бар. Ушуну жасай турган завод бар. Анан бул жерде биз өзүбүздүн ошо илим изилдөөнүн негизинде стендтерди жасаганбыз. Стендтерди жасап, иштетип, көрүп, баардык испытаният керектүү экен дедик. Ушул убакта азыр бул бульдозердин базасындагылар, ушул убакта биз погрузчиктин базасында кандай кылып бульдозердин жумушун аткарса да болот деп. Анан мына жерде дагы бир нерсени бергенбиз. Бул жерде 7 жумушту аткарганга жарай алат. Мына бул жерде бульдозердин режиминде. Ошол эле бульдозер, бирок атвалды капталынан коюп алат. Бул жерде погрузчик, андан кийин скрепка деп коебуз. И ошол эле убакта в режиме пескоразбрасыватель. То есть көчөдө жанагы машина менен неме чачып жүрбөй, кум чачып жүрөт. Муну ошол кум чачкыч катары колдонгон. Ошондо бардыгы жалпысында бул жерде 7 функцияны аткара турган машина. Бир эле машинанын базасында. То есть бул мындай машина азыр пока эч ким завет эте элек дүйнөдө. Анан бул биздин кандайдыр бир биздин коллективдин, биздин институт, университеттин чоң жетишкендиги деп биз эсептейбиз да. Мына эле базовый машинаны сатып берсе, биякта болсо биз эмеден заводко заказ беребиз. Заводко заказ берсек, ошол машинанын баасы мисалы 50 миң доллар болсо, ушуну жасагандын өзү бир 5 миң, 6 миң же 10 миңге чейин доллар кошулат. Зато эң сонун машина болот. Кытайлар окса муну машиналарды жасап деле жүргөнбүз, жасаганбыз. Мына азыр институт машиноведения деген институт бар. Мен ошол жерде аспирантурада окугам. Момундай базовый машина деп коем, трактор. 150 деген трактор колесный, бул Россиядан чыгат. Анан ушундай тракторлорду алып келип туруп, мына боореки рабочий органдарды өзүбүз жасап, ошого, конечно, заводдон чыккан трактор один к одному бул жумуштарга туура келбейт. Анын үчүн ходоуменьшитель жана башка деген бир түзүлүштөрдү жасаш керек дополнительно. Ошон үчүн аларды жасаганбыз. Мындайларды бир канча машиналарды жасап деле жүргөнбүз. Бар, жасайбыз эгерде заказчик болсо, заказ түшсө, бул тракторду любой жерден алса болот. МЧС заказ бериши мүмкүнбү? МЧС заказ бериши. МЧСке туура келет. Дорог заказ бериши мүмкүн, жана сиздерге айтпадымбы? Алардын маалыматы бар ушундай сиздердин? Биз доклад кылабыз, мына жакында эле доклад кылып келдик. Алар деле кылып жүрөбүз. Бул жерде азыр негизинен биздин мамлекетибизде, биздин мамлекетибиз көбүрөөк социалдык мамлекет болуп атпайбы? ШОС деген мамлекеттердин ичинде
жаш окумуштуулардын форумунда катышып 84 проекттин ичинен биз проектни жеңип алганбыз, утуп алганбыз. Мына могу жерде 7 өзүнүн эмеси турат. Ушул номинацияларга туура келип, анан мына жерде Алтыбаев, Аманбек Шаршенбеков деген алып келген лучший инновационный проект по направлению сельского хозяйства. Себеби дегенде бул машинелер Союздун убагында стационарный деп заводдон чыккан эмес. Муну айылга алып барганда таң калбады. Бул машина бар белең мурун депчи. Анан азыр ар бир айылда бар, зато талкаланган бар. Эмне үчүн десең, погрузчикти бульдозер кылып колдонуп салышкан. Окуу жайда эң эле байыркы 1968 жылы негизделген илимий тажрыйбасы мол тармактардын бири жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү кафедрасы. Кафедранын негизги максаты үйдүн ички микроклиматын элге жагымдуу болгондой камсыздоо. Үйлөрдү жылуулоо боюнча көп иштерди илимий жагынан иштеп жүрөбүз. Бирок бул жерде дагы баягы эле көйгөй өзүбүздүн мамлекеттин акчасы аз болгонуна карап, биз чет мемлекеттик көп фирмалар, көп университеттер менен иштеп жүрөбүз. Биз түтүндү аз чыгарышыбыз керек. Мына ар бир үй азыр көп энергия керек болгондуктан көп көмүрдү жагып атат, башка нерселерди жагып атат. Ошон үчүн биздин шаарыбыз өтө эле кирдеп кетти. Кээ бир үйлөр бар, 2 этаж, 3 этаж үйлөр бар. Алар 15 тоннадан көмүр коротушат. Эгер ошо жылуулаган болсок, ошонун жарымы жакпай эле, бирок ичиндеги климатты жакшыртууга болот. Күн менен жылытууга болот, а шамал менен түнкүсүн кайра жайында муздатууга болот. Ошонун баарын ордунда эсептеп, текшерүүгө приборлорду сатып алганбыз. Бул проекттин негизинде могул приборлордун баасы бир 50 000 еврону түзөт. Мисалы, мына бул прибор, мына могу жерден температураны өлчөсөк, дубалдын температурасы 20 градус болуп атат. Бизде биогаз деп коебуз, мынакей биогаздын установкалары бар. Шамалды колдонсо болот, күндү колдонсо болот. Мынакей биз могу жерде өзүбүзчө чыгарган, балдар чыгарган көчмөн элдердин тамак аш даярдоо ыкмасы деп койгонбуз. Мисалы, турист болсо, тоого кетсе, ширеңке албай барса болот да. Шуну менен тамак аш жасаса, бул жерде биз плов андай-мындай да жасаган, биз жерде чай кайнаткан. Окчок катары. Бул күзгүлөр. 1 литрден ашыгыраак. Ушул суу 3-4 мүнөттө кайнайт. Чай кылып ичсе болот да. Экологиялык таза, анан деген бул көчмөндөргө абдан ыңгайлуу деп биз көрсөтүп жүрөбүз. Муну студенттер жасашкан. Мына моунда үйдүн схемасы көрсөтүлгөн. Бул жерде мисалы терезелерди жакшы жасаса, мына азыр эл билип калды. 3 катарлуу айнек менен чыгарган терезелер. Мына менин өзүм үйүм ушундай жасалган. Мисалы газды биздин үйдө 2 эсе, 2,5 эсе биз аз колдонобуз. Алымдардын изилдөөлөрүнүн негизинде көптөгөн илимий эмгектер жаралган. Алардын ичинде профессор Эркин Борунбаевдин китеби да бар. Анда үйдү кандай коруу керек, кантип жылуулукту үнөмдөө тууралуу илимий тажрыйбаларга негизделген кеңири маалыматтарды тапса болот. Андан сырткары окумуштуулардын илимий макалалары дүйнөлүк басылмаларда ырааттуу жарыяланып турат. Дүйнөлүк белгилүү болгон Scopus, анан Web of Science деген журналдар бар. Ошого биз статьяларды берип чыгарып жүрөбүз. Биз азыр PhD докторантура деп жаңы эле законго кирди, Кыргызстандын законунда. Биз английскиче окутабыз буюрса, ушундай китептерди сатып алганбыз. Эң заманбап китептер, китепканабыз бар, илим изилдөөгө арналган китептер. Бул жерде көрсөтүлгөн үйдү кандай материалдар менен жылуулоого болот. Кыргызстанда пенопласт деп ушуну көп колдонуп жүрүшөт.
Бирок бул көп жакшы эмес, себеби бул үйдөн чыгып аткан нымды кармап калат дагы, ал муз боло баштайт. Мынабул материалдар бул жакшы. Муну таш кебездеп койсо болот. Булар бир жакты газдай нымды өткөрөт дагы, мына дубалдын ичинде муз болбойт. Евросоюздун биз 3 Темпус деген чоң проекттерден аткарганбыз. Ошол проекттердин негизинде көп нерсени сатып алганбыз. Мисалы, мына бул жерде биздин ушул лабораторияны ачканда бул киши Швециянын билим берүү министри. Могу жерде, мынакей бул жерде тепловой насос, жылуулукту сырттан алып кире турган нерсе. Бул деген азыркы убакыттын эң жакшы нерсеси, себеби бул экология жактан таза. Мына жылуулукту биз көмүрдү жакпай, же болбосо башка нерсени жакпай, түтүн чыгарбай туруп, сырттын абанын жылуулугун, же болбосо жердин жылуулугун, жердин астынан чыккан ысык сууну, даже мына бул артезианский суулардын жылуулугу менен үйдү жылытууга болот. Рекуператор деп коебуз. Бул желдетүүдөн сыртка чыккан аба, мисалы, жылуу ойдон кетип калат да. Ошону жылуулугун кармап калыш үчүн сырттан жаңы кирип аткан абаны, ошол чыгып аткан аба аркылуу жылытып алабыз дагы, мындан көп экономия кылса болот. Азыркы эң эле заманбап котел газ боюнча бир үйгө жетерлик. Муну биз мына бул жерден түтүн чыга турган жагын, анан газ кире турган жагын баарын жасайбыз. Медиа деген бул негизги максаты мунун кышында жылытуу, жайында муздатуу. Азыр жаңыдан монтаж кылып атабыз. Бул жака келгенден кийин бул кирген абанын кайда барыш керек, кандай барыш керек, ошону изилдөөлөрдүн негизи болуп эсептелет. Мына силер көрүп тургандай, бул жерде мамлекеттик программа бар. Суу менен камсыздоо Кыргызстандын айылдарын. Ошого биз ошондой илим изилдөө жумуштарын жасайбыз да, кафедра менен. Анан бул жерде могу скорый фильтр деп коет. Буну скорый фильтр деп коет. Бул ошол технология подготовки питьевой воды деген эмеде колдонот да. Бизде запастар, водный ресурс запас көп, поверхностный. Анан көп айылдарга суу жетпейт. Ошон үчүн баягы технологияларды биз иштеп чыгып атабыз да. Ошол сууларды даярдап эмелерге, потребительге жеткирип беребиз да. Ошондой научный работа, илим изилдөө ишти жүргүзүп атабыз. Бул фильтрди карасак, могу трехслойный фильтр деп коет. Бул кварцевый песок, анан поддерживающий слой щебенден. Бул баягы тонкий очистка водыга керек иштетелет да. Анан биз азыр ошол госзаказ менен темабыз бар. Совершенственные технологии подготовки воды питьевого качества для населенных пунктов Кыргызской республики деген темабыз бар. 3 жылга каралган ошол тема. Ошо менен азыр иштеп атабыз. Бул жер баягы местный природный материалдар менен колдонобуз. Анан бул аналогка караганда капстроительство арзаныраак болот да. Аналог бар, российский, зарубежный аналогтарга караганда бул биздики разработка 3 эсе арзаныраак болот. Анан бул жерде дагы бир установкабыз бар. Бул фильтр до очистки сточных вод деп коет. Баягы агынды сууларды тазалаганда до очисткасы деген болот да. Ошону биз могундой фильтр до очистки деген фильтрди эметкенбиз. Макеттин действующий макет. Бул менен баягы ошол до очистка сточных вод болот. Очистной сооружениялар, например, көлдө көптө. Анан баягы агынды суулар баягы концентрациясына жетпейт. Анан ошону
требуемый концентрация жеткириш үчүн ошол фильтрдерди колдонобуз. Анан дагы бир направление, могу жерде макет турат. Бул макет блочное очистное сооружение для очистки сточных вод пансионатов деп коет. Баягы көлдөрдө, пансионаттарда баягы саркынды суулар көп чыгат да, ошону тазалоо үчүн ошондой бир блочный система ойлоп чыкканбыз. Анан ошого бизге патент берилген на изобретение. Анан биз могу лабораторный условияда, лабораторный эксперименттерди жүргүзөбүз по степени до нормативных ПДК жеткириш үчүн ошондой эмени разработка кылганбыз. Азыр баягы пандемияга карата кичине студенттер жок болуп атат. Анан келгенде биз буларды загружать этип туруп иштетебиз. Ошондой илим изилдүү жумуштар менен биздин кафедра алек болот. Насирдин Исанов атындагы университеттин илимпоздорунун эмгектери тууралуу кийинки көрсөтүүлөрүбүздө уланат.